Туғандар, шалақ деген өрік Баткенге қачан келген? Комменттерге жазып қойыңыздар. Калибр бойынша алдыға ат салдырбаған мынау ушул шалақ деген өрік. Лимон өрік деп коебуз го. Чындыгында бұл 150 грамм. Кейбір аймақтарда 200 болып кеткен дагычылар кездешет экен. Мына ушул жаңы сорт Түркиядан келген. Буйруса ошол ак өрүккө жарыша турган. Экөө бири-бирине конкурент боло турган өрүк. Атын айтпайм, жаңы сорт. Мына ушул немеден өтүп атат. Текшерүүдөн өтүп атат. Азыр мына ушул 40 болсо, бул өрүк дагы буйруса 1 айдан кийин бушат, ак өрүктөн алдын кийин бушат. Буйруса ушул өрүк жарыша турган өрүк. Бирок түсү мунун сары эмес, кызыл, сары аралашкан болот. Мында аябай түс боюнча жакшы бир немеси бар, блеск бар. Буйруса ушул өрүктөр Баткенге тренд болчу өрүктөрдөн. Буйруса Баткенде мода боло турган өрүк деп ойлойм. Мына туугандар. Эгер быйыл дагы эксперименттен ийгиликтүү өтө турган болсо, мына ушул өрүктү сиздерге сунуштайбыз. Сиздер менен Багыстар Кыргызстан каналы болду. Тынч аман болуңуздар туугандар.